тишти алтын менен байлоо деген бир сүйлөмдөн астында биз ал замандагы стоматология кайсыл пикке чокуга жетти, бүгүн кайсыга жетти деген маселе. Ал заманга жараша ошол алтынды тиш түшүп башка болуп калса алтын менен байласа болобу десе, бул биздин мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа ошентип айтат рахимахуллах. Алтын эркектерге уруксат берилген эмес. Бирок тишти бул зарылчылык жагдай болгон үчүн ошол эмне кылыш керек болот дейт. Тишти алтын менен болобу болбойбу дегенде талаш чыгып атат. Имам Абу Ханифа күмүш менен кылсын дейт. Вакол эки шакырт айтып атат, жок, күмүш менен эмес, имам Абис Мухаммад алтын менен дагы кылса болот дейт. Демек биздин имам алтынды колдонбогула деген хадис келди го. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оң колуна алтын, сол колуна жибекти алып, ушул экөө харамун ала зукури уммати ила яумил кыяма, кыямат күнүнө чейин эркек үммөттөрүмө колдонуш арам болот дегенде тишке дагы зарылчылык жагдайда алтынды колдонбосун дейт экен биздин мазхаб башчыбыз. Альтернатива бар. Кайсы күмүш колдонсо болот деп атат. Эки шакырты жок, алтын менен да колдонсок болот. Эмнеге десе, имам Абу Ханифа рахимахуллах тишке алтынды уруксат бербегени менен мурун түшүп калган жагдайда мурунду алтын менен ширетип бүтөсө болот дегенди уруксат берген. Ошол мурунга салыштырып кыяс кылып тишке да уруксат берилиш керек дейт эки шакырты. Эмне үчүн десе, эки шакыртынын далили маселе баягы талаш тартыш маселе тишти алтын менен ширетип бүтөсө болобу, байласа жокпу деген маселе. Бул кишилердин далили бар. Арфажа деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабасы болгон. Ошол сахаба усиба анфуху яумал кулаб дейт. Кулаб деген согуш күнүндө Арапты Басра менен Куфанын ортосунда шаарда согуш, кырчын согуш болгондо бул киши жарадар болуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын астына сахаба, кейбирлер сахабиин дейт. Ошондо бул жерде сахаба эле болуп калды да, айтор. Сахаба болуп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын астына күмүштөн баягындай тиш жасатып келип, бирок жыттанып кетти дейт ал. Бир аз убакыттан ушундай адам көтөрө алгыс, чыдагыс жыт болуп калды дагы. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга даттанып келгенде, амараху ан яттахида анфан мин захабин, алтындан тиш жасаткын деп уруксат берди дейт. Анткени алтын баары бир алтын экен да. Ошон үчүн кыргыз тилинде деле бул алтын адам, асыл адам деп бекеринен айтпайт экен. Алтындын куну оңой менен өчпөйт экен. Мына экономика жаатында деле инфляция маселесинде башка оңой менен бул инфляция өйдө ылдый алтынга таасир эте бербейт. Оңой менен, туурабы? Бир нерсени чегергенде дагы башка кылганда да алтынга мындай оңой менен өзгөрбөй турган нерсеге биз чегеребиз. Демек могул жерде тууралап кетели. Сиз кийин ушуга көңүл буруп коюңуз монтаж учурунда. Арфажа деген бул киши сахаба болду. Ошол Кулаб күнүндөгү согушта, кырчында бул кишинин тиши жарадар болуп, күмүштөн жасаганда адам көтөрө алгыс жыттанып кеткенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга арызданып, даттанып келгенинде алтындан жасагын деп айтты. Бул зарылчылык дейт. Демек бул зарылчылык болуп атат, уруксат берилиш керек дейт. Имам Абу Ханифач мазхаб башчыбыз. Ал киши айтып атпайбы, алтын менен эмес, күмүштү колдонсун деп. Ал киши өтө чоң илимдүү адам, жөн эле унчукпай калбайт да. Ал кишинин далили зарылчылык дейт. Эң ылдыйкы нерсе менен жабылат, өтөлөт. Альтернатива күмүш менен дейт. Ал адамга жакпашы мүмкүн, бирок башка бир адамдарга ошо күмүш менен орду басылып атпайбы дейт. Демек ал эми мурундук ал бөлөк маселе. Тишти оозду мурунга салыштыра албайбыз. Мурундук сөз алтын менен бүтөт экен, бирок тишке күмүш менен да кылса болот. Азыр өнүгүп кетти да, күмүштөн башка нерсе менен деле ширетип жасатып атпайбы. Имам Абу Ханифа рахимахуллах эмне үчүн мындай даражага жеткен? Бир өкүмдү чыгаруу үчүн бул ошол адисине барып, толук ийне жибине чейин изилдеп туруп анан өкүмүн чыгарган. Демек заманасында эң мыкты стоматологко барып сураган деген сөз. Кандай бул? Бул жерде биздин хадис турат, баш үстүгө. Хадистин балким бизге келип жеткенинде шек менен болушу мүмкүн, кандай? Мунун ордун басабы, күмүш баспайбы? Демек имам Абу Ханифа рахимахуллах фатва, диний чечими такыбачылык болуп атат. Кокус биз уруксат берип койсок, кээ бир адамдар зарылчылыгы жок туруп алтынды колдонуп алса, жана хадиске кирип калбасын. Чынды этиятташ керек. Кызылга жакын айдабаш керек, кызыл жолдун жанында жүрбөш керек. Түшүп кетиш ыктымалы бар, Кудай сактасын. Бул биринчи маселе. Кийин жаңы бир экинчи маселеге келдик бир туугандар. Бул өтө зарыл маселе. Биздин үммөттүн эртеңки келечеги, мамлекетибиздин жаркын келечеги, жаштар, биздин балдарыбызга тиешелүү маселе козголот азыр. Не дейт? Эркек жаш бала үчүн алтынды жана жибекти колдонуусу макруу болот деп атат.
жаш бала ага милдет эмес. Эми жаш бала жибектен кийим кийип калса, алтынды колдонуп калса арам деп айта албайбыз, бирок макруh болот. Эмне үчүн? Табияты ошол нерсеге дене турпаты көнүп калбасын. Балагатка жеткенден ал нерсе өөн учурабай, жок ушуну кийсе болот деп калыптанып калбасын. Жанагы тал туура эгилсин. Эртең чынар болгондо, дарак болгондо кыйшык болуп калбасын деген маселе. Баланы башынан тырмактайынан деген ушул. Демек жаш балага, балагатка жетелик жаш балага жибекти, алтынды эркекке колдонууга, эркектерге колдонууга арам болгон нерсени болбойт. Эмне үчүн? Шарх, комментарий берип атат. Анткени ошол нерсеге көнүп, каныгып калбашы үчүн дейт. Бул жерде чоң илим бар. Адеп ахлак тасаввуф деп коет бир туугандар, мен кыргызча жеңил кылып түшүндүрөйүн. Могул оң кол адам болсун. Сол кол жамандык терс маани болсун, бул күнөөлөр болсун. Адам таза жашап, абири менен, иманы менен эсептешип жашаганда иманы күчтүү болот. Анча-мынча нерседен таасирленбейт, күчтүү жүрөт, оорубай. Абстракт оорулар менен, көзгө көрүнбөгөн. Качан бир күнөө кылганда, бир ирет күнөөнү кылганда иман кыйналат. Бети кызарат, ооруйт, жана башка болот. Тобо кылып кетсе, кайра мурдагы калыбына кайтат. Кенебестикке салып тобо кылбай, истигфар айтпай, кенебей жүрө берсе, экинчи жолу кайталаса, бул жердин иманын, денесин каратак каптай баштайт. Ошентип отуруп 2-3төн жогору бул адамга жанагы күнөө, иш, жаман жорок жосын адатка айланып кетет.